Эми эң биринчи жетишкендик биз өзүбүздүн эгмегендүү мамлекетибизди курганыбыз болду. Канча эл өзүнүн мамлекетин түзө албай жүрөт, биз болсо ошол эң негизги жетишкендик ушундай ойлойм да. Ал эми ошол өзүбүздүн өлкөбүздүн өнүгүүсүнө баратканда бир топ кемчиликтер болду. Мен эң биринчи кемчиликтер бул ушул биздин бийлик башчылары ошо өзүнүн милдетин так аткарбагандыктан ушу 30 жыл ичинде 3 жолу ушундай революция болду. Бул болсо биздин өлкөнүн өнүгүшүн бир топ артка тартты дейм. Мындан ары өнүгүш үчүн эми бийлик башчылары, бийликте отурган биздин башчыларыбыз ушул элге болгон мамилени оңдоп, экономиканы өнүгүшүнө дагы бир топ инвестицияларды тартып, анан элди ынтымакка чакырып, ушу эки тарап үч бара бөлүнбөй ынтымакта бир жеңден кол чыгарып бир эмеден баш чыгарсак, анан ошондо менин оюмча өнүгүшүнө жетет деп ойлойбуз. Кыргызстанда эми мындан ары кандай десем, туңгуюкта эле да, мне кажется. Азырынча дагы эле. Андан чыгып кетүү жолдору үчүнчү кандай кылыш керек, эмне кылыш керек? Андан чыгып кетиш үчүн элдер патриот болуш керек. Чиновниктер патриот болуш керек. Элди ойлош керек. Түбөлүгүн ойлош керек, ошондо болушу мүмкүн. А так менин оюмча азырынча эч кандай неме жок. Жаман эмес, Кудайга шүгүр, жакшы эле болуп атат. Эми биз багы карапайым эл болгондон кийин ошо карапайым элде эле жооп берели. Жакшы, ошо кааларыбыз кыргыз элине тынччылык, аманчылык. Ошо башка айтарыбыз эле жок. 31. Тарыхында Кыргызстан кандай жетишкендиктерге жетти деп ойлойсуз? Жетишкендер деле болуп атат, эми атап айта албасам да болуп атат. Баары эле жакшы эле болуп атат. Тескерисинче атка тарткан окуялар да болдубу? Жок, андай дем буга элекпиз. Биз деле майылдан келдик да. Жаман эмес, жакшы шаарыбыз. Мына өзүңөр көрүп аткандай. Негизгиси мага немеге ыраазымын, что бизде эркин сөз, эркин ар бир адам оюн эркин айта алгандыгы үчүн мен ушул нерсе үчүн ыраазымын. Эгемендүүлүк деген негизи өзү көп элдерде мындай эгемендүүлүк деген өзү жок да. Биз ошол Кудай бизге ошол нерсени берген өзү, ушул эгемендүүлүгүбүздү сактап турган Кудайга ыраазы болушубуз керек деп ойлойм. Бул бардык элдерде эгемендүүлүк деген нерсе жок. Мамлекетибиз бар болгонуна өзү ыраазымын. Анан албетте жакшы нерселер болуп атты, болду деп ишенем. Анткени правительстводагы бардык адамдар жакшы нерсени кылганга аракет кылышат, бирок кээде жакшы ишке ашпай калат. Бул нерсе жөнүндө негатив сөз айтыш керек. Шарт эмес, анткени баарыбыз адамбыз. Бизде деле жакшы, Кудайга шүгүр бар. Негизи Кыргызстанда ушул 31 жыл аралыгында өнүгүү жолуна түшүп, өнүгүп келатат деп айтсак болобу? Болуп атат акырындык менен. Кандай жакшы, жаман окуялар болуп атат мисалы? Жакшы алдыга жылып атат, бир аз болсо. Башкасын билбейм. Кыргызстанды негизи эле өнүгүү жолунда деп эсептейм, себеби быйыл көптөгөн өзгөрүүлөр болду. Экономикалык жактан дагы президентибиздин жардамы менен көптөгөн иш-чаралар өтүп, тазалык боюнча дагы, курулуш жактан дагы. Биздин кыргыз мамлекети болгонуна биз сүйүнөбүз да. Анткени өзүбүздүн мамлекетибиз бар, өзүбүздүн жерибиз бар, элибиз бар дегендей. Биз элибиз менен кубанабыз, жерибиз менен кубанабыз. Андан сырткары ушу мамлекетибизде эмне, биздикине эң сонун нерсе, бизде ар бир адам билимдүү да, көбүнчөчү билими бар. Артка тарткан нерсе эми ооба баягы Союз убагы тарап кетти, аны көпүнчө баягы түшүнбөстүктөн көп нерселер кетип калды. Ошондуктан биздин мамлекетибиз кыйналды. Анан эми ал кетти. Азыр болсо биз кубанабыз, бизде мынакей Жапаров колунан келген аракетти кылып атат, үйлөрүн куруп атат, эл үчүн көп нерсени, жакшы нерсеге мүмкүнчүлүк берип атат да, баардыгын эркин кылып.